болсын. Мындай қылалы. Мында алып бұрып қойайын. Прямо эфир. Так. Теге. Мо емені көргөзіп отам да. Әділет көрдің да, мана Маурекені. Гестер бойынша программаны. Açılısın be. Onu okusan. Okey. Assalamualaikum туғандар. Мына бүгінгі күнде тақсы, мына жанағы мен емені прямой эфирге де включать етіп. Ушул аппаратты мен сілерге еме қылып көргөзіп берейінші деп атамын. Ушул аппарат қандай иштейт депчи. Мо бізде суу кетіп қалып эле кайра келбей анан сууну күтүп ызычуу болуп атпайсызбы? Анан мына ошол ызычуу болбош үчүн мынакей ушул аппарат бар да, мынакей. Сууну ГЭСтен чыккан сууларды биз деген кайра артка бурушубуз керек да. Эми элестеп көргүлө. Бул кичинекей эле суу куюлуп атат да. Да, басымда эле жок. Басымда эле жок, напор жок. А эгер мынакей бизде деген бир 4-5 миллиард суу кетип атпайбы? Ошол 4-5 миллиард суу деген азыр ошонун 1 миллиард эле басчы болсо эмне деген напор болот? Кайра толугу менен артка кайтарлар. Бүт кайра артка кат да. Ана мен ушуну айтып атам да. Мына кетти, көрдүңөрбү? Эчтеке жок, свет жок, эчтеке жок. Өзү менен өзү, көрдүңөрбү? Кетип аткан суу эле кайра артка кетет. Кетип аткан эле суу кайра артка кетет. Суунун басым негизи. Мен берем муну токтогулга алып кетесиңер, ушуну элге көргөзгүлө. Көрдүңөрбү? Мына суу кайра өзү артка. Эгер мына бул жерде деген 100 миллион куб суу болсо, давление менен тээп турса эмне болот? Басым негизинде. Артка деген укмуш эле кеткен атпайбы, туура? кайра эле толтуруп турат. Кайра эле толтуруп турат да. Мен болот топ качан кайра да көргөзүп берейин. Анда жогору жактагы суулар ашыкча болуп калабы, жогортан ары. Жогоруда суунун баары аябай кененчилик болот да. Бизде бүгүн суунун баары кетип калып атат. Жетпей атат. Сугат жерлердин баары жетпей атат. Мына ошол үчүн ушул сугат жерлердин баары жетиштүү болуш үчүн мына эгер биз ушул экени жасасак мына укмуш эле болот да. Анан ошол үчүн айтып атпаймынбы, айтып турганда бул оңой эле нерсеси бар депчи. Эми мына азыр өкмөт бизди колдоп берсе, бийлик колдоп берсе, мынакей акчасын да таап келдик. Көрдүңөрбү? ГЭС салгангачы. Бир эмес 4 ГЭС салганга мүмкүнчүлүк бар. Анан өзүбүздө бар курушуулар. Толтура. Анан жетпегендерин баарын алып келесиз. Мына, карасаң мына. Ушул мына сууну деген артка эле мындай эле кайра артка буруп коебуз да, мына. Көрдүңбү? Бул мисалы Токтогулдун суу сактагычы, көрдүңбү? Суу агып атат, көрдүңбү? Кайта эле бияк толуп атат. Чыгат кайра артка келет. Кайра келет, көрдүңбү? Мына. Вечный двигатель турбайбы. Бул 100 миллион, миллиард куб суу деген эгер басып турса эмне болот? Ошол үчүн жана суу чыгып аткан жерде биз менен ушундай кылышыбыз керек да, көрдүңбү? Бул деген гидродинамика деп коет. Туурабы Адилет? Гидродинамика деген эмне? Бул суунун мыйзамдары болот. Ошол суунун мыйзамдарын биз туура пайдаланып койсок эле бүттү, ишке ашат. Муну деген эмне? Мына 3 эле бөтөлкөдөн жасап койдум, көрдүңөрбү? Мына 3 эле бөтөлкө. Жана ошол үчүн мен жана кыйкырып какшап 2005-жылдан бери какшап айтып атканым ушул да. Суу маселеси. Баягы биздики бирдеме чычаарда керек деп коет го, анысы кандай суу жок калганда эле бакыр окуп атабыз. Биз ошондо эле кыйкырып айттык эле, сууну кайра артка буруш керек депчи. Ошондо деген ГЭС деген 24 саат 12 ай иштеген атпайбы. Суу вообще түгөнбөйт. Көрдүңөрбү? Анан ошол үчүн аны мен жана кыйкырып атканым, таксыр айтып атканым ошол. Токтогул өрөөнүн жана Жалал Абадтагы тиги 3 коргонго чейин. Бул Шамал сайдан жогору. Бул геопарк болуш керек. Бул деген жеке эле биздин Кыргызстандын эмеси маселеси эмес. Бул деген бүтүн Кыргызстандагы, Өзбекстандын, бүт Орто Азия эмес, Центральный Азиянын маселеси да. Бак тигишибиз керек. Балыктардын баарын айдашыбыз керек. Жанагы пелет дегендин баарын багышыбыз керек.
пелет деген суунун баарын тазалайт, сонун кылып туруп. Анан ичет өтчү суу анан пайдалуу болот. Ошондо мына бизде ага турчу суу, теге эмнелер, теге суга суулар, ичет өтчү суулардын баары бүт болот. Бул эмне деген сөз? Мына моурекке аппарат туугандар, билип койгула. Жанагы биздикилер айтат атпайбы, куралданыш керек депчи. Бизге куралдын кереги жок туугандар. Мына биздин курал ушул болот. Эң чоң кыргыздын куралы суу болот да. Бул хадисте айткан суу жашоо, суу өмүр. Башталат ушундан жашоо. Анан ошол үчүн биздин куралы суу туугандар. Ошол үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ушу сууну сактаганды үйрөнүшүбүз керек. Мөңгүлөрдү сакташыбыз керек. Эгер биз мөңгүлөрдү сактаганды үйрөнсөк, анан башкача болот. Сууну деген биз негизи үнөмдүү пайдаланышыбыз керек да. Эгер биз сууну үнөмдүү пайдалангандан кийин бүттү. Алла Тааlam да айтат, булар деген сууну сактаганды билет экен, буларга дагы мен суу берейин дейт да. Эгер башка жагынан рызкысын берейин. Анан ысырап кылбашыбыз керек. Түшүнүктү? Анан ошол үчүн мынакей. Туруш керек, кайра туруш керек. Жок толуп калды айкы. Контуруш керек. Ортоп калды. Анан ошол үчүн жана мен айтып атканым ушул да туугандар. Бирдеме жасаганда да ойлонуп жасаш керек да. Жөн эле баягы эптеп эле бирдемени сала бербей, эгер биз деген салабыз десек дагы, гез салабыз десек дагы, суу түшкөндөн кийин напор менен ушундай бактарга түшүш керек. Бетондон жанагы чоң Напор менен. Анан напор менен алып тепкенде бүттү, анан кетет ал деген. Резервуары да. Резервуар. Ошол үчүн жана мен какшап айтып атканым ошол да. Жөн эле гез салганда болбойт. Анан мына биз деген турган кездерде ушул суусун кайра артка бурсак, анда башкача болот да маселе. Сиздин билишиңиз боюнча энергетикага ким алдыда кетип атат азыр? Кайсы өлкө? Энергетика боюнча кайсы өлкө деп айтканда, антип айтканда деле болбойт, себеп дегенде эме да. Энергетика мындай да, алдыга деп айтканда элдин санына жараша бар да. Мисалы Кытай деген бүгүн аябай катуу кетип баратат да. Аябай катуу кетип баратат. Анан бирок саны көп алаткычы. Алар жанагы Янсы деген сууну деген азыр эме кылып атпайбы? Мына. Көрдүңөрбү? Мынакей. Суу кетти мынакей. Жок, мына астынан соруп атат да. Давление көрдүңбү? Ооба. Көрдүңбү? Муну гидродинамика деп коет. Болду. Эч кандай проблема жок. Ой, бул деген канча миңдеген жылдан бери тетиреке Древний Египет, Вавилон, Византиялардын барында пайдаланганда. Ушунун баарынчы. Экономия. Укмуш болгондо. Эгер биз деген муну кайра артка кетирсек, биздин кез артка да иштеген атпайбы? То есть артка кетип баратканда да биз деген турбиналарды коюп койсок болот. Астыга да артка да иштей баштайт да, туруп. Элестеп көр, мынакей 5 миллиард кубометр суу жанагы давление кылчу болсо эмне болот? Укмуш эле болот да. Ошол үчүн анан биздики мынакей ошондо болгон ар бир коктуну биз деген эме кылып койсок болот да. Гез кылып салсак болот да. Мини гез. Боомдун капчыгайы, сусамыр, койчу иши кылып. Толстурон. Где вода есть. Анан ошол үчүн. Вот видишь, Тоша? Вижу. Ошол үчүн мынакей жөнөкөй эле оңой эле нерселер бар. Бул сууну деген аккан адам деген карап отуруп эле такырып эмете албайт да, токтоно албайт да. Карачы мына, кетти, көрдүңбү? Вечный двигатель. Вечный двигатель мына. Болду. Бияка энергетика менен насосы не нужны. Эчтекенин кереги жок. Бекер экен. Зато энергетически независимый болосуң да. Наоборот, ашканы сатасың да тез жетет. Да. Везде хранилище бар, толуп турат да сугачы. Бизде суу проблема болуп атат да. Да. Туурабы? Азайып баратат. Суу азайып атат. Ошол үчүн суу азайбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мына срочно биз деген ушулар жасашыбыз керек да. Муну жасап алдык, болду, башыбыз катыбайт да. Керектүү сууну алабыз да, ичебиз. Калган болсо кайра артка тегереттиребиз. Астыга да турбина иштейт, артка да турбина иштейт да. Көрдүңбү? Энергетика эмеге, электр энергияга постоянно бизге эме бар. Сатып алуучу бар. Ой, сатып алчу мына Кытайда электричество жок.
Pakistanda elektrisitesi yok, Afganistan'da elektrisitesi yok. Бар эле свети жок отурушпайбы. Анан ошол үчүн мен жана какшап айтып атканым ушул да туугандар. Siz başını жақсы başladınız, evi bizden kanday kızmat. Siz de bizge zadanya beriniz. Biz daha var yerlerde işlep beldi.